Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, hurmatly жылкы сүйүүчүлөр, Макей Жалал-Абад областы Владивешенка жылкы базарында туугандар. Макей Жалал-Абад жылкы базары бүгүн 11 май туугандар, бүгүнгө суббота күн. Бүгүн ушул жерде кыскача алынган сатылган баларды айтып беребиз туугандар. Макей ушул эки кунан туугандар 146.500 сом болду туугандар. 146.500 ушул эки кунан. Макей дал ушул карагер кунанды 72.000 сомго сатпай атты туугандар. Муну алашып калдыбыз туугандар. 77.000 сомго сатпай атты туугандар. Ал 72 деп адашып айтып алдым, туура эмес угуп алдым окшойт. 77.000 сомго сатпай атты ушул кунанды. Туугандар ушул кунанды 61.000 сомго сатып алды. 61.000 сом болду. Жакшы кунан экен. Макей ушул көк атты 79,5ге сатып тургандар. Жашы эки асы экен. Раза мине турган экен ама. Жакшы ат экен. Ушул кунанды 200.000 деп атты жанагы. Калет экен амачы. Экранга батпай калды го. Ай жаныбар ама калет экен. Чозук экен амачы. Башталды. Ушул көктү 90га берип атты. 90.000 сомго сатпай атты. Макей 90.000 сом болсо да болот. 90.000 сом. 90.000 сом болсо да болот. Мени кара. Мени кара. Макей туугандар, эне бала жылкы сатылат экен, баласы 18 сатылып кетти, өзүн 120.000 сомго сатам дейт. Мына кысы саңгылып сайып экен, жеп салбайта болду да. Соңгал. Болду. Бе багыга таккан анын тууп койгон да. Тууп кой анан кошомак. Болду. Эт көз көр. Мында сойлогон да. Болду. Ай, машалла, муну кулундун эки көзү көр экен. Ушундай туулуптур. Эки көздөн көрбөйт экен. Бе багыда турган экен, майы тууп коюп дальше багы берген экен, эмизипчи. Ай. Макей 18.000 сомго сатылды ушу көр кулун. Эки көздөн жок экен. Кубаса көр экен. Ай. Ака жетелесе баса береби? Билем клеткада туруп энеси менен. Эми турганда? Жем жейт.